Менде да бир эки тактоочу бар эле, суроо эмес, эми комментарий да. Айсулуу Турусбековна, мыйзамды 100% колдойм. Мен мындан тышкары жанагы госпошлина боюнча мен ойлойм, азыр деле жер боюнча соттошкондордун арасында ызы чуу болуп атат. Алмаз Ахунжанович, эми мыйзам келип калгандыктан бул да бир кошумча суроо болуп калып атат. Азыр деген бизде амнистияны президентке кайрылып сурап атабыз да, күзгө чейин жылдырып бериңиздерчи деп. Алмаз Ахунжанович, уктуңуздар, төрага да айтты, туура маселе, буну көтөрүш керек деп. Аябай көп кайрылуулар, Бишкектин тереги, Аламидин чүйү болуп атат. Анан ошолордун арасында дагы соттошкондор көп. Колу таза эмес чиновниктердин мурдакы мэрлердин аркасы менен бир участокко тиги бир нече токтомдор чыгып калган. Буну билбейм, УКМК мүмкүн аркасынан кууп аягына чейин чыгар. Көзүм жетпей жатат. Бирок деген ошол боюнча дагы соттошкондо эми байкуш жарандар, колунда жок жарандар көпчүлүгү, аягында 10% госпошлина төлөөлү деп чыкканда деген, үйрүү деген 20-30 жок дегенде, ал 50 миң, 100 миңге чейин барып атса, биз ошонун кантип госпошлинасын төлөйбүз деп чыркырап калып атышат. Тогда зачем мы эту амнистию делали деген суроо болуп калат. Менден суранычы, ошону бир карап коюңуздарчы. И Айсулуу Турусбековнанын мыйзамына бул деле тиешелүү жеке ассистенттердин патенттери боюнча салык кызматы барбы? Жокпу? Кыял Байышевна, жеке ассистенттердин патенттерин салык кызматында очередтешип турабы? Же жеке кабинетинде ошонун баарын чечсе болобу, билесиздерби, билбейсиздерби? Негизи аны жеке кабинетте чечсе болот, бирок тилекке каршы биздин жарандар көпчүлүгү толтура албагандыктан салык кызматына барууга мажбур болуп калат. Эми биз мамлекетпиз да. Мамлекет болгондуктан, мындай социалдык мамлекет болгондуктан, бунун дагы кандай бир жолдору бар да, ошону ойлонуштуруңар беле. Бизге кайрылып атышат да. Менин балам баспаса, ДЦП менен мисалы калыс ордоо, мурас ордоо, биринчи майра жөнүндө айтайын да, аябай саны көп экен. Анан барып калсак, ушуну бир чечип бериңиздерчи дейт. Же баламды таштай албайм, күйөөм сыртта, же Россияда жүрөт, мигрант болуп, же дальнобойщик болуп, жак бакта иштеп жүрөт дейт. Эми баламды кимге таштайм? Баламды ээрчитип алып, ошо эртең менен кечке чейин ошол жакта отурам дейт да. Ошону биз кантип чече алабыз? Бул арыздар мен ойлойм, биринчи май району эмес, жалпы Кыргызстан боюнча аябай көп болуш керек. Жолдор барбы, варианттары сизде? Элбер Жыргалбековна, бул боюнча азыр карап жатабыз. Анткени ар бир жарандын өзүнүн жана жеке кабинетинен чечүү болгондуктан, ошол жерге барганда баягы телефондорунан дагы буну төлөө бир аз эме болуп калып атат да. Буну карап жатабыз бүгүнкү күндө. Кандай жеңил жолун чечүү. Мүмкүн бизден бир жардам керек болсо, ошол жол варианттарын айткылачы, биз жардам берели да парламенттен. Ошол чечиш керекпиз да. Аябай туура эмес болуп атат. Ошол болгону канча, 6 миң сом алышабы? 7600. 7600-кө дейт, эртең менен кечке чейин турабыз деп арызданып атышат. Давайте ошону чечип берели. Так, бул бир, мен салык кызматынан да Алмамбет Шыкмаматовго деле кайрылам, ойлойм бул жолу чечиш керек да. Андан тышкары, ошол ЛОВЗнын ата-энелери, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери Бишкек шаарына, буну мен мэрге дагы ойлойм кайрылыш керек. Неме деп атышат да, балдарыбыз, Айсулуу Турусбековна, сиз бул маселени билесиз, балдарыбыз улуксат бекер, автобустан бекер эртеден кечке чейин жүрө берсек деле балдарыбызга бекер дейт. А балдарыбыз ДЦП балдар жарылып жүрбөйт да. Жеке ассистенттер менен жүрөт. Ошол негизги бул ата-энелер туугандары, аларга бекер эмес, Алмаз Ахунжанович. Ошол жагын чечип берсек, балдарды жалгыз автобуска салып, анын аркасынан мен барбайм да дейт. Жөө. Ошол биз именно ассистенттерге удостоверениябыз бар, жанакы патенттерди алып атабыз, мамлекетке деле төлөп атабыз дейт. Ошондуктан соответствующий отчислениялер деле бар дейт да. Хотя бы ошол жагынан бизге чечип бериңиздерчи деп аябай кайрылып атышат да. Ошону бир сиз өкмөттөн айтып көрбөйсүздөрбү? Ошо сураныч. И акыркы ГИК боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, Айсулуу Турусбековна, бул ушул мыйзамдын дагы мындай колун мындай узартып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын балдарга ГИКке очередсиз бир немеси бар экен, шарты бар экен. Бирок негедир ата-энелери кайрылып атса, ал жактан ошол очередке тура албай жатабыз деп атат да. Ушуну давайте биз парламенттен да буну бир жолу айттым элем, ошо ойдон чыгып тынчып калды да. Ушуну чечкенге аракет кылбайлыбы? Сонун суроолор болду. Чындап эле ушул бизде социалдык атайлаган ГИКте очередь бар.
ал жерге ошол өзгөчө балдардын ата энелери кезекке турса болот. Анан негедир ушул 10% бөлүнөт ГИКтен ар дайым ушул алынган квартиралардын 90% ушул башка шарттар менен берилсе, 10% социалдык маселелерге ушул атайлап каралган да. Бирок негедир ушул очередь жылбай жатат да. Берилбей жатат квартиралар. Берилбей жатат. Чындап эле жетпей жатат биздин ата Эми энелерибиз. ГИК деле бир өзүнчө бизнес болуп калды. Ооба. Колунда барлар 50% төрөп койсо, бул социально ориентированный проект болчу да башынан. Ушуну давайте парламенттен да көтөрүп, Алмаз Акунжанов сизге да кайрылам. 100% кошулам. Аябай орчундуу болуп атат. Эмнеге эл арасынан наразычылык болуп атат? Биз сезбей жатабыз дейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, мугалимдер, доктурлар биз сезбей жатабыз. Каражатыбыз жок болсо эле ошентип алынып калып атат деп арыздар көп келип атат. Эгер ошол хотя бы ошол социалдык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар маселесин чечип берсек, бул 10%. Мен ойлойм, көп жактан деген мындай адилеттүү каралып атат деген эл арасында деле көп маселе ыраазычылык деле болот эле деп ойлойм да, Расул Түрсбек, давайте на контроль возьмем, пожалуйста. Макул. Рахмат. Колдойм. Рахмат, урматтуу Элвира депутаттар. Жаргалбековна, кечиресиз. Тиги общественный транспорт боюнча дагы мэрияга кайрылганбыз, вице-мэрлер менен сүйлөшүп, жергиликтүү депутаттарга да кайрылганбыз. Анткени бул маселе ушул Бишкек мэриясына тийиштүү маселе да. Анан ошону талкуулап сурандык, ушул толуктоолорду киргизгиле, тарифтерди өзгөрткүлө, ушул өзгөчө балдардын ата энелерине дагы мүмкүнчүлүк бергиле бекер жүргөнгө. Анткени чындап эле өтө врачтарга бир нече жолу барат, бир күндүн ичинде 4 поездка, 5 поездкага чейин болот да. Анан өзүнүн бир жолдору бар экен, балким ушул школьниктердин тулпар картасы менен колдонсо болот го. Ошондойду дагы балдарга эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга колдонсо, анда 600 сом турат экен ошол карта. Бирок бул деле акысыз эмес да. Анан ушул именно акысыз болгон бир тарифтерди карап бергиле деп сурандык, бирок бүгүнкү күнгө чейин пока ответ жок ошондой. Рахмат.